Жөнөкөй жарандардын арасынан тандалып алынган патрулдук милициянын жаңы кызматкерлери 31 октябрда ишке чыгышты. Биринчи баскычында аталган кызматка сынак аркылуу 600 киши тандалып алынган. Алар 56 автоунаа менен жол кыймылын жана коомдук тартипти көзөмөлдөшөт. Алло, здравствуйте. С управления патрульной службы беспокоим. Можете, пожалуйста, убрать машину? Вы под знаком стоите. Сейчас уже портал там уже загружают. Сынактан өткөн 600 кишинин арасында Азамат Стакеев менен Таалай Токтоназаров дагы бар. Бүгүн алар Чүй Исанов көчөлөрүндөгү атайын белгиге көңүл бурбай, унааны туура эмес токтоткондор менен иш алып барышууда. Азыр бул жерде жол кыймылын көзөмөлдөп жатабыз. Бул жерге автоунаалар туруп, жол кыймылына тоскоолдук жарап жатат башка автоунаалардын ээлерине. Ошондуктан азыр биз атайын автоэвакуатор чакырып, бул машиналарды жүктөп салып, жана аларга протокол түзгөнү күтүп турабыз. Жыйырма 5 жаштагы Азамат Стакеев бул кызматка биринчи кезекте элге кызмат кылуу каалоосу менен келген. Буга чейин жеке компаниянын сатуу бөлүмүндө иштесе, бүгүн форма кийип, кыргыз милициясынын катарын толуктаган. Негизги себеп бул кыргыз элине кызмат кылайын деген себеп менен келгем бул жумушка. Бирок мындай айтканда кичинекей кезден бери эле, бала кезден бери эле ушул күчүрмөн техникага, аскердик жашоого кызыгып жүргөн болчумун. Аскерге баргансызбы өзүңүз? Аскерге баргам. Билимиңиз эмне? Кандай билимди? Билимим жогорку, Разаков атындагы КГТУда окугам. Кыргызский государственный технический университет имени Разакова. Информационная система в медиаиндустрии деген кесипке ээ болгом. Ал как раз ушул газета менен, мисалы, телевидение менен баарлашканды ошол жерден үйрөткөн да. Жоқ, негізі білесіз, бұл жақта тоқтауым болды. Бұл жақта постоянно пробка болып қалған. Ал эми Таалай Токтоназаров кайгул кызматына сынак жүрүп жатканын сыналгы аркылуу көрүп, өзүн бул багытта сынап көрүүнү чечкен. Өзүнүн окуган адистиги азыр өтүп жаткан кызматына такыр тиешеси жок. Бул убакытка чейин ал курулуш компаниясында эмгектенген. Таалай биринчи кезекте милицияга болгон элдин ишенимин арттырууга салым кошсом дейт. Мен эми ойлоп атам, баягы биз ошо бөлөк эле жакта жүрүп, бияка мурдатан бери милицияда иштеген эмеспиз да. Анан азыр ошо жаңыдан келдик, ошо жаңы службага ошо иштегенибизге мына 4 күн болду. Бул күндөрү билбейм, мен айта албайм баягы элдин оюн. Бирок өзүмдүн оюм боюнча өзгөрсө эле керек. Анткени биз ар бир жаранга келип, резко эле баягы токтотуп алып, протокол түзүп, баягы штраф салбай эле аларга деген биринчи түшүнүү иштерин жүргүзүп атабыз. Например, азыр деле биз могул перекресттикте иштеп атканда, мына знак турат 3:27 токтогонго болбойт деген. Анткени көп айдоочу бияка токтоп алыптыр. Ошолорго келип биринчисинде эскертүү берип, дальше мындай койбой болот деп атабыз. Бирок кийинки улам коюп кеткендерге айла жоктан административный протокол жазууга туурабыз келет. Аталган кызматка сынактан өткөндөр Ички иштер министрлигинин академиясында 3 айлык окуу курсунан өтүшкөн. Бүгүнкү күндө Борбор каланын 2 районунда кызмат кылышууда. Бүгүнкү күндө 260 кызматкерге буйрук чыккан. Ошол 260 кызматкердин 212 кызматкери биздин батальондун курамы, убактылуу батальон түзүлгөн. Себеп дегенде бүгүнкү күндө негизги штат 811, ошондан биринчи турдан өтүп келген 260 кызматкерге буйрук чыгып, ушунун 212си бизде көчөдө, батальондо, ушу көчөдө иш алып барып атат. Калган кызматкерлер борбордук аппаратта иш алып барып атышат. Экинчи тур менен азыркы күндө 235 кызматкер Ички иштер академиясында окуп жатат. Жана ошондой эле 200 дагы бир 55ден ашык орунга, ваканттык орунга бүгүнкү күндө конкурс жарыяланып, ушул азыр ушул 14 ноябрга чейин ошо документтерин кабыл алуу жүрүп жатат. Патрулдук милиция долбоору жыл аягына чейин шаардын бардык бөлүгүн камтыйт. Азыркы тапта курсанттар ИИМ академиясында окуп жатышат.